Биздин акыйдабыздын жана ишенимибиздин талабы ушул ийик китептерге ыйман келтиришибиз керек. Пайгамбарыбызга Куран түшүрүлгөндөй, Иса алейхиссаламга Инжил түшүрүлгөн, Муса алейхиссаламга Таврат түшүрүлгөн деп ыйман келтиришибиз бул ыймандын талабы. Бирок бир ушундай маселе келип чыгат да. Ойлонто турган маселе бул. Христиандардын колунда турган Библияга биз ыйман келтиришибиз керек бошондо депчи. Анткени Куранда Алла Таала айткан да: "Юхаррифунал калима ам мавади'i". Алар ошол ийик китептердеги сөздөрдү ордунан алмаштырып бурмалап салышкан депчи. Ошо бурмаланганы менен кошо ыйман келтиришибиз керекпи деген маселе келип калат да. Жок. Биз ыйманыбыздын талабы ушул: бурмаланбастан таза Иса алейхиссаламга түшкөн Инжилге ыйман келтиришибиз талап кылынат. Берки азыр алардын колунда турган Библияларга биз Алла Таала түшүргөн Инжил дагы болуп калышы мүмкүн, ичинен аяттар. Бирок биз ага бурмаланган, өзгөртүлгөн деп ишенишибиз керек болот да. Алымдар айтат, бүгүнкү күндө Иса алейхиссаламга оригинал түшкөн Инжил христиандардын колунда жок дейт да. Анткени Алла Тааладан аяндар түшкөн, бирок аны Иса алейхиссалам бирөөгө буйруп жазып калышкан эмес, толук түрдө китеп кандай түшсө ошондой кылып. Балким кийин жазылгандыктан апостолдор же бир Библияны жазгандар Иса алейхиссалам менен болгон окуяларды деле кошуп жазып, анан убакыт өтүшү менен ага ар ким өзүнүн вариантын киргизип, бурмаланып отуруп, ал Иса алейхиссаламга түшкөн аяндар менен бурмалангандар же кошулгандарды ажырата алгыс деңгээлге жетип калынган дейт да. Демек биз Иса алейхиссаламга түшүрүлгөн китепке ыйман келтиребиз, жанагы бүгүнкү күндө христиандардын колунда турган Библияга эмес.